Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Нарын облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Жумгал районундагы бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Анда Байзак айылындагы 120 орунду бала бакчанын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Курулуш объекти менен таанышып чыккан Эдил Байсалов курулуш иштеринин мөөнөттөрүн жана сапатын так сактоо зарылдыгын белгилеп, мектепке чейинки билим берүү жана балдар үчүн жеткиликтүү инфраструктураны түзүү аймактарды узак мөөнөттө өнүктүрүүнүн маанилүү компоненти экенин белгиледи. Андан соң Минкап төрагасынын орун басары ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга колдоо көрсөткөн Нурбулак үй бүлөлүк тибиндеги мекемеде болду. Ошондой эле Эдил Байсалов Акиев атындагы Жумгал музыкалык драма театрынын имаратын көрүп чыгып, райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун учурдагы абалы менен таанышты. Ал белгилегендей, маданий жана саламаттыкты сактоо мекемелери жергиликтүү калктын турмушунда негизги орунду ээлеп, мамлекеттин көңүл борборунда болот. Аймакта социалдык инфраструктураны өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана балдарды колдоо чөйрөлөрүндөгү шарттар калктык конуштардын алыстыгына карабастан республика боюнча бирдиктүү стандарттарга жооп бериши керек деп белгиледи Эдил Байсалов. Объектилердин курулушунун иши менен таанышуунун жыйынтыгында жергиликтүү бийлик органдарына жана тиешелүү министрлерге бир катар тапшырмалар берилди.